Эми bu Urmak Bakta başlatının артында kimde turat деген суроо мен айтат элем, биринчи кезекте финансылаған, каржылаган Бакиевдин эң жакын адамдары. Бүгүнкү күндө биз алардын фамилияларын да билебиз, келген акчаларын да билебиз, ким аркылуу таратылгандыгын да билебиз. Тергөө учурунда биз алардын баардыгын таап чыгып, керектүү сот жообуна тартабыз. Аны менен бая айланышкан кандай саясий күч бар дегенге мен айтат элем. Мына акыркы убакытта массалык маалымат каражаттарында Urmak Bakta басып, ким менен сүйлөшүп, ага кимдер барып атканын баардыгыңыз да билесиздер. Алардын арасында саясий партиянын лидерлери да бар, саясатчылар да бар, коомдук иштер да бар. Эми ким менен эмне деп сүйлөшкөнүн эми өзүңөр деле ойлонуп ачкан көрүңүздөр. Мындан тышкары билесиздер, Urmak Bakta басып биз деле эмес, Казакстан Республикасында дагы издөөдө жүргөн. Аяктын баш прокуратурасынан атайы суроо өтүнүч биздин баш прокуратурага келип түшкөн. Эми бул кармалгандан кийин эки мамлекеттин башкы прокуратуралары закондуу мыйзамдын чегинде эки тараптуу жана көп тараптуу кол коюлган келишимдердин негизинде, укуктук негизде чечим чыгарышын мен ойлойм. Бүгүнкү күндө Генералдык прокуратура Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 233 статьясы боюнча бул массалык башаламандык, 241 статья бул законсуз куралдарды алып жүрүү, 295 статья күч менен бийликти басып алуу деген статьялары боюнча кылмыш ишин козгоп, ведомстволук аралык оперативдик тергөө тобу түзүлүп, ал өз ишин баштады. Мен өзгөчө айтып коюшум керек, бүгүнкү башаламандыкты токтотууда улуттук коопсуздук кызматы менен ички иштер министрлиги абдан тыгыз байланышта иштеди. Киршоктогу жана башаламандыкты токтотууда Чүй областтык ички иштер башкармасынын өздүк курамы күчтөр, анан шаардык Бишкек шаардык ички иштер башкармасы башында Зарыл Исалиев турган кызматкерлер абдан профессионалдуу иштешип, эң жогорку өзүлөрүнүн чеберчилигин көргөздү деп койсом болот. Ал эми Urmak Bakta басып качканга аракет кылды. Аны кубалап жүрүп биздин Альфа деген атайы спецназыбыз кармап келди, Ысқата районундагы жана Самташ айылынын тегерегинен. Азыр эми биздин подвалдагы конок үйүбүздө ал мындай тергөө иштери башталды. Андан калганын тергөө баардыгыбыз көргөзөт. Ал боюнча биз убагында керектүү информацияларды беребиз.